Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, мусулман калкым. Кудай буйрса, мына сиздердин, биздердин жардамыбыз менен ар ким өзүнүн аракети менен биз ооруну жеңип атабыз да. Бул абдан жакшы нерсе. Мына бир айдан ашып атабы. Ушул убакыттын ичинде өтө көп адамдар бир аз жабыркадык. Эми биз ошо курч мезгилден өттүк да. Курч мезгилден өттүк. Азыр эми биз жакшы болуу стадиясындабыз. Анан эми мен азыр ушу айтып коеюн дегеним, рентгенге түшсөм болобу, томографияга түшсөм болобу деп сурашат да. Күндүзү эртең менен саат 7-де келем. Ошо боюнча мына азыр кетип атам. Иште дагы колум кичине бошобой калып атат. Ошон үчүн сиздерге түшүнүктүүрөөк болсун үчүн машинада кетип болсо дагы мен айтып берейин деп атам да. Эми азыр мындан кийин барып кичине мен да эс алайын деп атам. Азыр эми мына биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүн абаны вирус каптады да. Ошол вирус ар бирибизге кирди. Эми бирөөгө жеңил болуп кирди, бирөөгө орто болуп өзүнүн таасирин көрсөттү, күчүн көрсөттү, бирөөгө оор болуп көрсөттү, бирөөгө өтө оор болуп көрсөттү да. Эми ошол нерседен баарыбыз өттүк. Мен дайым эле айтып атам, мен жеңил жана оор түрүн гана дарылай алам. Ой, жеңил жана орто түрүн. Оор түрүн уже кеч болуп калгандан кийин аны эле дарыласа болот. Эми ал үчүн мисалы мен стационар ачып, мен ошол жерде түнү менен турсам дагы мен жакшы кылып аракет кылмакмын да. Бирок ал үчүн мен күчүм жетпейт. Мен да чарчап калып атпаймынбы? Ошо жеңил түрү менен оор түрүндө эле консультация берем деп мен уже чарчап калып атам да. Эми азыр жеңил түрү менен оор түрү дагы ушу гепарин алып атам, антибиотик алып атам, томографияга түштүм, флюорографияга түштү, тиги рентгенге түштү. Жок, булар лишний, бул уже болду. Эми ошо бир ай мурунбу, 15 күн мурунбу сизге ал вирус кирип, азыр эми ошол вирус өзүнүн кичине терс таасирин берип, жөтөлтүп, тербетип, ооруксунтуп, булчуңдарын ооруксунтуп, бир аз могу жерлери кычышып, анан алык урганга берип атат да. Эми ушул үчүн эле силер чуркап барып рентгенге түшпөгүлө, ушул үчүн эле антибиотик албагыла. Мен башында эле антибиотикке каршы чыккам да. Болбойт, антибиотик болбойт. Кагылайын кыргыз элим. Мен ушунчалык силерди жакшы көргөн үчүн мындай безилдеп мындай сүйлөйм да, айланайын. Оорубаш үчүн керексиз нерсени организмге киргизген эч кереги жок да. Керексиз нерсени организмге киргизген эч кереги жок. Буга эмне керек керексиз нерсеге? Антибиотик керек, ошо эле гепарин керек, ошо эле клексан керек, ошо эле антибиотиктин түрлөрү керек. Бирөө эфлин алып атат, эми бул симптоматический нерселер. Жок, болду, токтоткула. Менин ыкмамда, мени орустун профессору үйрөткөндөй, мен бир гана натуралдык нерсе менен дарылаймын. Натуралдык нерсе менен эле чыгарып салып атабыз биз азырчы. Ошо эле мына мисалы өпкөмдүн бир жеринен мындай муздак нерсе чыгып атат. Ошол эле бир кандайдыр бир кичинекей бөлүгү аябай ысып, ошол жерден банядан пар чыккандай болуп атат деп атышат. Бул эми силер жакшы болуп аткандан кийин кандайдыр бир бөлүгү вирустун калып атпайбы? Ошо вирусту биз кууп чыгыш үчүн демек өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Дары менен дагы айтам, дары менен биз ошол вирусту кууп, аркасынан кууп бар, ошо дарыны өлтүрөм деген аракет кереги жок. Биз ал вирус менен келишим түзүшүбүз керек. Кагылайын вирус, давай чыгып кет. Биздин организмден чыгып кет. Сен бизге кереги жоксуң деп туруп башташыбыз керек. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Эртең менен туруп эле ниетти туура койгула. Мага азыр эми мындай нервтен кыжылат болгондор көп келип атат да. Эми эмне болот, эми кандай болот? Мен эми балам эмне болот? Анан мен тиги кандай болот? Жок. Сиз эртең менен туруп эле айтыңыз. Мен ден соолугум чың. Мен эч жерим оорубайт. Мен күчтүүмүн. Мен жакшы болуп кетемин. Мына ушул нерсени айтыңыздар. Андан кийин кечке чейин сөзсүз түрдө суун ичип жүрүш керек. Эми суунун немесин айттым, суунун секретин айткамын. Ошол курч мезгилде биз 3 литрге чейин ичишибиз керек болчу. Азыр болсо килограммга жараша ичесиңер. Килограммга жараша ичет деген сөз ошо канча кило болсоңуз, ошону 30га көбөйтүп
ошону кечке чейин ичиңиз. Сууну ичүүнүн эки жолу бар. Эгерде сиз сууну кайнатсаңыз, анда чөп салып ичишиңиз керек. Эч качан кайнатылган сууну ичпеңиз. Кайнатылган суу бул өлүк суу болуп калат. Анын структурасы өзгөрөт. Аны ичкенге болбойт. Кайнатып туруп муздатып ичип атам дейт. Жок, эң туура эмес. Сууну кайнатпай ичиш керек. Чайнекке саласыз. Эми 1-2 көбүк чыкканда эле, ошол көбүк 1-2 көбүк чыкканда эле ошону термоска куюп алып туруп, ошону кечке чейин уртап ичип жүрөсүз. Сууну 3 мезгилде гана шыр 1 стакан жутукла деп атам. Бул деген эрте менен ач карынга, түштө ач карынга, кечинде ач карынга, ошо 3 маал тамактанаардын алдында силер 1 стакан сууну кайнатылбаган, ошо эми койгонуңар эле бир аз көбүк чыккандагы сууну 3 мезгилде шыр ичесиңер. Калган мезгилде ошол эле сууну ууртап ичесиздер да. Мен туура түшүнүш үчүн дайым мынтип айтат элем да. Сиз помидор эктиңизби, огурц эктиңизби, шланга менен сууну шыр жөнөтүп берсеңиз, анын тамырына жетпей калат го. Сиз аны акырын жөнөтсөңүз, ал тамырына сиңип, анан кийин жакшы тамырына чейин жетет. Ошол сыяктуу биз 1 стаканды 1 жутсак, анда ал тез эле ашказанга барат. Ашказандан сиңет дагы, бөйрөккө барат дагы, тез эле сийдик болуп чыгып кетип калат. А биз кечке чейин, мына мен дайым термосум жанымда жүр. Көрдүңөрбү? 1 уртам, ошол кайнатылбаган сууну 1 уртам куясыз дагы, 1 уртайсыз. Термости жаап коюп, жумушуңузду кыла бериңиз, кыймылдай бериңиз, туруңуз, өйдө болуңуз, кыймылдаңыз, мурун менен дем алыңыз, ич менен дем алыңыз. Кайра келип туруп дагы 1 уртам дагы ичиңиз. Мына ушинтип ууртап ичүү биздин ар бир клеткабызга жетет да. Ошон үчүн ууртап ичиңиздер. Мындан тышкары, эгерде сиз ошо сууну кайнатып алган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ага чөп салып ичкиле деп айткам. Эми чөптү дагы тандап ичиңиздер. Чөптөрдү мен щелочь чөптөр деп интернетте ачсаңар, щелочь чөптөр, щелочные травы деп ачсаңар, айланайын толтура чөптөр бар. Ошонун бирөөсүн демдеп ичесиздер. Аны деле 3 маал кайнатылбаган сууну тамактын астынан ичкенден кийин калган мезгилде, ууртап иче турган мезгилде ошо чөптөрдү ичесиздер. Демек, бул эми ошо нерсти сактоо жана сууну туура ичүү деп аталат. Эми кийинки бөлүктө дагы кандай кыймыл аракеттерди кылабыз, ошол жөнүндө айтып беремин.